Эмне үчүн адеп ахлагыбызды кооздошубуз керек? Эч бир ата-эне балдарына адеп ахлактан жакшыраак мурас калтырган эмес. Тирмизи. Динибиз исламчалык кооз адеп ахлакка маани берген башка бир дин же система жок. Бул жөнүндө пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ислам бул кооз адеп ахлак деп буйрган. Жакшы адеп ахлактуу болуу бул мусулманды эң көп кооздогон нерселердин бири. Алланын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын кооз адеп ахлакка үндөгөн көптөгөн сөздөрү бар. Мисалы, иманда эң жетилген момун адеп ахлагы эң жакшы болгону деген сөзү менен иманда адеп ахлактын маанилүүлүгүн сөз менен ишарат кылган пайгамбарыбыз өзүнө жакын болуунун жолу жакшы адеп ахлактан болоорун төмөнкү хадиси менен билдирген. Силердин араңарда менин эң жакшы көргөндөрүм жана кыяматта мага эң жакын болгонуңар, адеп ахлагы эң кооз болгонуңар. Улуу китебибиз Кур'ан-ы Каримде адилеттүүлүк, сөзгө туруу, кечиримдүүлүк, кичипейилдик, ата-энеге баш ийүү, ишеничтүүлүк, сүйүү, бир туугандык, тынчтык, чынчылдык, айкөлдүк, ырайымдуулук, сабырдуулук, жумшактык, ынтымактуулук, жумшак тилдүү болуу, шайыр, жүрөгү тазалык сыяктуу адамдардын адеп ахлагын кооздоого шыктандырган көптөгөн аяттар келген. Ошону менен бирге таш боордук, эл көрсүндүк, көр албастык, гыйбат, ыплас сөз, караңгылык, сараңдык, өзүмчүлдүк, зулумдук, текебердик, кек сактоо, жаман пикир, ысырапкорчулук, бузукулук жана башка ушул сыяктуу сыпаттарга тыюу салган көптөгөн аяттар келгендиги динибиздин кооз адеп ахлакка канчалык деңгээлде маани бергендигин көрсөтүп турат. Анда эмне үчүн биз жакшы адеп ахлакка ээ болушубуз керек? Муну бир нече пунктта талкуулайлы. 1. Анткени динибиз ибадат менен бирге инсандардын ортосундагы мамилеге да чоң маани берген жана адеп ахлаксыз адамдар динде толук түрдө жашоолору мүмкүн эмес. 2. Анткени пайгамбарыбыз жакшы адеп ахлактын өкүлү болгон. Бейишке татыктуу болуу үчүн анын адеп ахлагы менен өзүбүздү кооздошубуз керек. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде пайгамбарыбыз бардык момундар үчүн эң сонун үлгү экенин айткан. Башка бир аятта чындыгында сен жакшы кулк мүнөздөсүң деп айтылат. Бир гана анын сонун адеп ахлагын өрнөк алуу менен пайгамбарыбыз жашагандай жашаса болот. 3. Себеби момун кооз адеп ахлак менен ибадатка берилген адамдын даражасына жете алат. Муну пайгамбарыбыз ага Аллахтын салаваты болсун хадистеринин биринде мындайча баяндайт. Адам кооз адеп ахлагы менен түнү ибадат кылган жана күйгүзүүчү ысыкта суу сап орозо кармагандын даражасына жетет. Муну туура эмес түшүнбөш керек. Ибадат Аллахка кулчулукту көрсөтүү жагынан абдан маанилүү. Муну менен биргеликте адамдардын арасында жашаган бир момун адамдар менен болгон мамилесинде маани берилүүсү керек болгон нерселерди да унутпашы керек. Ошондой эле талап кылынган жүрүм-турумга баш ийүү керек. Муну кылганда, башкача айтканда, жакшы ахлакка ээ болгондо ибадаттары эң кемчиликсиз жана толук түрдө аткарылган болот. 4. Анткени момундун бейишке кирүүсүнө жакшы адеп ахлак себеп болот. Алланын элчисинен адамдарды бейишке эң көп киргизе турган амалдар жөнүндө суралганда ал Аллага такыба болуу жана жакшы адеп ахлак деп жооп берген. Бул сөзү менен ибадат менен бирге сонун ахлактын канчалык маанилүү экенин жана адамдарды бейишке алып бара турган өзгөчөлүгү бар экенин айтты. 5. Себеби кооз адеп ахлак бир момундун иманы толук экенин билдирет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам
момун адамда кездешпеген эки өзгөчөлүккө токтолуп, булар сараңдык жана жаман ахлак экенин айткан. Дагы пайгамбарыбыз иманы эң коозуңар, адеп ахлагы эң жакшы болгонуар деп баяндаган. 6. Жакшы адеп ахлак Аллага кулдуктун бир түрү, тагыраагы кооз адеп ахлак ээси болуш бул Аллага кулчулук, ибадат кылуу болуп саналат. Пайгамбарыбыз бул боюнча эч чарчатпаган эң оңой ибадат бул пайдасыз сөз сүйлөбөстүк жана жакшы адеп ахлак экенин айткан. 7. Анткени жакшы адеп ахлак Аллахты жана анын сүйүктүү элчисин сүйүүнүн белгиси. Кыямат күнү пайгамбарыбызга эң жакын адамдар эң сонун адеп ахлактуулар болорун билдирген хадис муну апачык көрсөтүүдө. Аллах бир пендесин сүйсө, ага жакшы адеп ахлак берет. 8. Себеби жакшы адеп ахлак күн аязды эриткен сыяктуу күнөөлөрдү эритип жок кылат. Пайгамбарыбыз жаман адеп ахлак кудум уксуз балды бузган сыяктуу жакшы амалдарды бузуп жок кылат деп баяндайт. Анда сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айткан төмөнкү дубаны кылалы. О Раббим, мен сенден аманатка кыянат кылбай, жакшы адеп ахлак жана тагдырга ыраазы болушту каалайм. О ырайымдуулардын эң ырайымдуусу, өзүңдүн ырайымың үчүн буларды мага насип кыл.